Jamila spektaklinde жанагы Сейиттин ролуна жаш жигиттерди тандап аткан экен. Ошого карап туруп ошо илинип калдым да ошого. Жүгүрүп барып баягы жете албай ошо эмегечи Жамилага анан кетпей сүрөттөрдүн чачуунан сыртка чыгып кеттим. Наркы ээр, кызыл ээр. Бул жанагы Америкада жүргөн баламга эстелик катары эметип койдум. Чаап даярдап койдум. Азыр мындай болуп атпайбы? Орус улутунун ээрлерине бизге аралашып кетип атпайбы? Анан эми муну ошол орус улутунун жалпы мындай эмне деп коелук, ошого карата сыяктуу эле чабылган ээр мунучу. Жыгачтан сыр улуттук эме чабылган да. Мындай арты да мындай бийик, кашы да жанагы эмедей кобра деп коет го, кобраныкын ээрлериндей да. Жакшынакай каптап койсо, аттын үстүнө тегиз жатса, анан жакшы да. Эриң жакшы болсо, бул жазуучулардын жазган чыгармасындай да. Чыгарма элге тартуулайбы, эл окуйт. А менин ээрим бүтсө, бул кылымга артат. Үчүнчү, аны жакшынакай сактаса, балдарына берсе, балдар неберелерине, чөбөрө кыбыраларга берсе, бул эми эстелик катары да. Негизи 1980-жылдан бери ат жабыктарды кармайм. Мындай да, бул Манастын китебинде да бар, Төкөй Руста Бөлөкбай деген. Ошол Манас баатырга ат жабыктарды жасаган да. Демек, ат жабыктарды жасагандан кийин ушу ээрлерди минишкен да ал киши. Анан ошондуктан бул атам замандан бери келаткан бир кол өнөрчүлүктүн бир башы да, мындайча айтканда. Ат жабыктардын ата башы ээр деп коет. Ошол жылдан ушул мезгилге чейин мен ээр чаап, каптап келе жатам. Баягы талдан чабылат ээрлердин түрлөрү негизинен көп. Мына жерде, ээрди карап койгула, мына ушу ээрлерчи. Мына ушул ээр кылымга арткан ээрлердин түрү да, майда тетиктерден жасалган. Анан бул мезгил өткөндөн кийин баягы жаанда турат, сууга турат, анан жарабай калат да. Анан ушул чачылып калат. Анан ушул бүтүн чапкан ээр болот, анан майдалап курак кылып чапкан ээр болот. Ат жабыктардын немесине карата да, материалына карата. Анан муногу эки ээр турбайбы? Ушул эки ээр бүтүн чабылган ээр. Наркы ээр, кызыл ээр. Бул жанагы Америкада жүргөн баламга эстелик катары эметип койдум. Чаап даярдап койдум. Анан үйгө сакталат, анан кийин берем. Чаап бүткөндөн кийин атка коемун үстүнө. Аттын үстүнө тегиз жатса, жакшынакай болуп. Анан ошо ээриң сапаттуу болот да. Эгерде ээриң сапаттуу болсо, чабандашты минип жүрсө, аттын күлүктөрү жоор болбосо, анда мисалы үчүн менин эмгегим да. Ошодон көрүп, ошого кубат алып, кандайдыр бир чыгарма жазгандай болом да. 1966-жылы сүрөт окуу жайында окуп жүргөн мезгилинде агайлар бизди чакырып, окуу жайыбыз эки этаж болчу. Анан ылдыйкы этажында катарга тизди. Жерде бир эки үч киши, чоочун эки үч киши бар экен. Анда мен билбейм. Ошол эки үч адам
атактуу киноактер, дүйнөлүк масштабка таанымал Болот Шамшиев деген адам экен. Анан кинорежиссер. Анан ошол мезгилде Жамиля спектаклинде жанагы Сейиттин ролуна жаш жигиттерди тандап аткан экен. Ошого карап туруп анан ошо илинип калдым да ошого. Ошо илингеним үчүн эле сыймыктанам. Анан фамилиямды жазып алып, аттарымды жазып алып, каерде жашайсың, айдың кайсы деп анан баарын төкпөй чачпай айтып бердим. Андан соң каникула тарап кеттик да. Каникула тарап кеткенден кийин кайра каникулда өзү башка бир ошол ылайыктуу дагы бир баланы тандып алып, ошол тартылып калды да. Ошол бул жерде театрда иштегениме декорациянын цехинин башчысы болуп иштейм. Иштегениме 5 жыл болду. Ошо бир топ спектакльдерди чыгардык. Ошого эки үч бала бар. Ошо менен баягы режиссердун айтканына баягы туура келтиртип, жанагы башкы сүрөтчү муну эскиз түзүп, анан ошо биргелешип анан кайра ошолордун баарын бизге тапшырат. Анан биз ошол эскиз аркылуу баягы спектакль эмеректердин баарын жасап беребиз да. Анан баягы ошол жерде иштеп жүргөндө бир жаңы жылдык бир баягы кече болуп калды. Кечелде ушундай максат коюлду директор тарабынан. Ошо ар бирөөңөр ушул бир кандай бир ролдорду аткарып, кичине мындай кечени баягы отурган элдерге көңүл ачтырып коелук деген максатта. Анан мен баягы жаш кезимде аткара албай калган Сейиттин ролуна оюма келди, ошо монолог кылып туруп ошону аткарайынчы деп. Так, андан кийин ошол дегенде бир монологду аткарып бердим. Анда баягы кыргыздын улуттук тебетайы, анан көйнөктөрүн кийип, анан кийин карапайым кыргыздын балдары мындай тизеге чейин түрүнүп алып, анан ошону Сейиттин ролуна мындай далбериштирдим да. Жеңайлак чуркап чыгып, анан баягы кычыраган кыш болчу. Анан сүрөт тартып, анан баягы Жамиля, сени мен окуу жайына барып, окуп билим алгандан кийин сени тартам, Даниярды тартам, арба менен кетип баратканда менен баарын тартам, чоң сүрөтчү болом деген сөздөрдү айтып, анан баягы ошолдо Жамиля тиги Данияр менен кетип аткан учур болот да. Анан ошону көздөй баягы колумду мындай карап, мындай көрсөтүп, Жамиля кетпе деп анан баягы сүрөттөрүм бар болчу. Сүрөттөрдү баягы жүгүрүп барып, баягы жете албай ошол эмегечи Жамиляга анан кетпе деп анан сүрөттөрүмдү чачып анан сыртка чыгып кеттим.